Ысык-Көл, Балыкчы, Эделбейс, Тери. Көл жегиндеги шамал катышуучуларды Ысык-Көл мели этабында кайрадан тосуп алат. Өткөн мелдештерден мылтыктар суу элек жана Кыргыз Республикасынын Атуу Федерациясы катышуучулар үчүн жаңы этапты даярдап койгон. Бардык аткычтар чогулуп, оор күндү күтүп машыгууга даярданып жатышат. Жана даярдана турган нерсе бар. Ысык-Көл милиясы этабында 5 сыноо жана 1 сынаксыз машыгуу жарыяланды. Бардык тесттик көнүгүүлөр 3-модулда классификацияланган. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө 1 километрден 1600 метрге чейинки ультра узак аралыкта гана атылат. Ошондой эле тапшырма жана менен тата алдашат. Учурда секундасына 8 метрге чейин жеткен. Өткөн сынактардан кандай сабак алдыңыз? Азыр бизде эң алыскы 6 гоңко электрондук хит фиксациясы бар. Бул эмнени билдирет? Оператордун атайын планшети бар. Ал карап турат. Ал тургай октун гоңко тийген жери дагы көрсөтүлгөн. Бул 6 гоңко берилген. Калган гоңктарда T1000 Kestrel бар. Бул Паулус сунуш кылган нерсе. Кече биз бул жарык берүүчү түзүлүштөрдү да текшердик. Натыйжалуу. Башкача айтканда 1000-1200 метрде Kestrel бар. 1200 метр бийиктиктен жогору келип чыккан. Бул электрондук уруучу системага арзайт. Мындан тышкары биз операторлорубузду 2 аралыкка койдук. Алардын ар биринде түтүк бар. Аспаптардан визуалдык растоодон тышкары буталардан 300 метр аралыкта турган операторлор да бар. Алар бул жарларда турушат дагы радио аркылуу хиттерде болушат. Ошондуктан биз азыр мындайча айтканда туура эмес чечимдерден жетиштүү түрдө корголдук деп ойлойм. Анткени адамдар бир жана бул электрондук фиксация системасы бар. Андыктан бүгүн баары ойдогудай болот деп ишенем. Баарыңыздарды ок атуунун коопсуздугуна көңүл бурууну суранат элем. Адаттагыдай эле биздин мелдештин улануусу коопсуздукка жана ок атууга канчалык олуттуу мамиле кылганыбыздан көз каранды. Башкача айтканда, манипуляцияларды атайын бөлүнгөн жерде жаса. Чоң рахмат. Бүгүн бардык ийгиликтүү кадрлар жана жакшы маанай. Бизде аралыктар алыс болгондуктан ар бир машууга корректорчу катышууга уруксат берилет. Бул атуучуга байланыштуу. Эгерде кимдир бирөө корректорчуга тартууну каалабаса, анда бул дагы милдеттүү эмес. Болгону бир корректорчу болушу керек. Ал гана көнүгүү болгон жерге кире алат. Эгерде аткаруучу бирде брифингке алып келбесе. Калган катышуучуларга, конокторго, досторго тыюу салынат. Бул эрежелерден тышкары аткычтарга жардам берүү эреже бузуу болуп эсептелет. Жана бул жерден баштоо буйругу келет. Бардык катышуучулар позицияларга жөнөштү. Жана эсиңиздерге салабыз. Катышуучулардын жыйынтыктарына онлайн режиминде, реалдуу убакыт режиминде Т классынын бардык балдык системасынын расмий сайтынан сөз кылууга болот. Тууралуу кененирээк. Бүгүнкү мелдеште 35 аткыч катышты. Этап 6 көнүгүүдөн турат. Биринчи көнүгүү. Муздак ствол плюс жетон. Аткычтын тапшырмасы. Сигнал боюнча жатып кагаз бутага бир атуу. Менен 2 упай зонасы. Биринчи ичинде жайгашкан А 715 см, Б 12,15 см. 220 метр аралыкта. Андан кийин экинчи атуу менен тейиңиз. 150 метр аралыкта 2,8 жана 5 см өлчөмүндөгү металл жетон. Тартуу убактысы 30 секунд. Каалаган санда, каалаган баштыктарга уруксат берилет. Кошумча атуу таяныштарды колдонууга тыюу салынат.
Menin birinci görüşüm 220 jana 150. Azamat, men Tokenge dağı bu tağa dağı tiydi. Alemi alıskı jebeler 1400, 1500, 1600 metri. Biz köp tayardaşımız gerek, köp atış gerek, poldun kulaşın, jeldi biliş gerek. Katu atandaşlık murunkusuna karaganda kıyın. Uzak aralıktagı tartip en sonun, bul gönügülörde, uçurluk. Biz murda atçı emesbiz, tranşeya atçı emes. Kanday geribetiniz var ekenini aytıp bere alasız mı? Murda aڭçılık geribetim var bolçu. Azır taktikalık geribetim var. 6,15 grit mur, bul çoğun ataandaşlık. Sizin kadamınız kanday? Oba, mende 8'ge 1. Men ELD maç 147 danın koldonom. ELD maç 147 гривен. Günügü Chevron Plus. Atqıçtın tapşırması. Jabırkagan abalda ıraatlı türdü jakından alıska 1000, 1100 jana 1200 metr aralıkta 75,45 santimetr ölçümündeki 3 gonktu bir yolu çapkan. Bir gonk üçün en köp 2 ok. Atışu vaqtısı kanday gana sanda bolbosun, basqıçlarga uruqsat berilet. Qoşumça qatu tayanışlarga tıyuu salınat. Korrektorga uruqsat berilet. Roma. Переход. Рома. Beşke. Korku söyle anan sol kora kalsan. Sol jağı iyinin meylesen. Solga tiydi. Onga tiydi. Sol jağı. Apşöt görüydü. Рома. Переход. Рома. Ya görünmüyor. Да. Пока не буду брать. Apşı görünmüyor. 2021 жылдан бери турнирлерге катышып келем. Бул мен үчүн хобби болуп калды. Ысык көл милиясына биринчи жолу катышып жатам. Былтыр катышкан эмесмин. Бирок быйыл сынап көргүм келди. Эң сонун таасири бул адамды өнүктүрүү. Менде калибрлүү 308 италиялык Sabate Evo tактикалык бар. Мен журналды гана алмаштырдым. Анткени аларда 3 кошуу 1 базалык клип бар. Мен аны 10го өзгөртүп койдум. Ал эми тилке 20 градуска төмөндөтүлдү жана бүттү. Негизинен бул жерде балыкчыда шамал биздин эң чоң душманыбыз. Шамал, бирок аралыгы жетүүгө болот. Siz buga чейин ушундай аралыкта болгон белеңиз? Оба, алдым негизги көйгөй шамалда деп ойлойсузбу? Албетте шамал. Башкача айтканда сиз туура эмес оңдоолорду киргизген болушуңуз мүмкүн. Шамал тынымсыз өзгөрүп турган. Ошондон улам жөндөө маанисиз болуп калды. Эгер оңдоо киргизилсе, шамал 1 мүнөттүн ичинде өзгөрдү. Шамалдын багыты күчү, ошондуктан анык түзүүлөрдү киргизүү реалдуу эмес. Жана мен эле эмес. Көпчүлүк катышуучулар биз 35 адамбыз. Ушундан улам алар жөн эле алган жок. Сиз кандай оптика колдоносуз? Vortex Strike Eagle 5 жана 25 жакшы оптика. Снайпинг федерациясынын кызматкерлери, кесиптештерибиздин кеңеши. Сиз кандай көптүктү койдуңуз? Негизинен 25 жана 15. Мен бул баалуулуктардын ортосунда аттым. Üçüncü günügü tranşeya, atqıçtın tapşırması. Tranşeyadan rahattуу түрдө эң жакын жерден алыска карай. 2 жолу 3 гон диаметри 40-50 жана 50 сантиметр. 1080, 1140, 1240 метр аралыкта тийди. Көлгөңтү 2 жолу чапкандан кийин гана ишке ашырылат. Атуулардын максималдуу саны 8, атуу убактысы 120 секунд. Каалаган сандагы баштыктарга уруксат берилет. Кошумча катуу таяныштарга тыюу салынат.
Нет, нет. До попадания. Промах. 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 Куда бьем? Промах. Промах. Закончить. Разрядить магазин. Meniki tranşeyada ança bolgon jok. Emnege ekeni bilbeyim. Sebebi emne ekenini azırınça ayta albayım. Bирок көнүгү 1000 жана 1050 метрге 6 секундтан 4 секундтан турган теннис. Long range дисциплинасы жөнүндө айта аласыз. Алыскы аралыктары бул жерде көбүрөөк машыгуу керек. Көптөгөн аткычтар алыскы аралыкта көйгөй жаратышат. Сизге динамика көбүрөөк жагат деген нерсе жокпу? Жок, мен динамикага караганда алыскы аралыкты жакшы көрөм. Менимче бардык аткычтар жагат. Сиз кандай чоңойтуп атып жатасыз? Октун каяка тийгенин көрүү жана торго оңдоолорду киргизүү үчүн чоңойтуу 15ке жакын. Мен экинчи жолу келдим. Биринчи жолу 308 калибр менен аттым. Азыр өзгөрдүм. Менде 6,5 крит мур менен салт бар. Колдонуу чөйрөсүн өзгөрттү. Бул көп жардам берди. Мылтыкты эмнеге алмаштырдыңыз? Анын кандай таасири бар? Улуу агам мага биринчи мылтыгын берип, андан ок чыгарды. Ал 308 калибрдүү болчу жана аралыкта анча эффективдүү эмес. 6 ай мурун мен даярмын. Чоңоюп калдым жана мурдатан эле өзгөрүшүм керек деген ойго келдим. Калибр. Менде атайын мылтык бар жана мен абдан жакшы иштеп жатам окшойт. Блейзердин негизиндеги мылтык Евгений Витхен, менде Акила запасы жана ЗСО 840 тири бар. Кантип машыгасыз? Балким адабият же башка нерсе. Негизинен мен батыштык ок атуучулардын видеолорун көрүп изилдейм. 4-күнчү күнүгө пинг-понг аткычтын тапшырмасы жабыркаган абалда 1000 жана 1050 метр аралыкта диаметри 40 болгон эки гонгту эң көп жолу чапкыла. Бутаны гонгту өзгөртүү ар бир атуудан кийин соккуга карабастан жүргүзүлөт. Атуулардын максималдуу саны 6. Атуу убактысы 120 секунд. Каалаган сандагы ар кандай баштыктарга уруксат берилет. Наблюдаю. Ветер усиливается. Есть попадание. Попадание, переход. На 1000 метров переход. Есть попадание. Ветер усиливается. Есть попадание на 1050. Переход. Ветер усиливается. На 4 часа 50 сантиметров. Ветер усилился. На 5 часов полметра. Промах. Переход. Ветер стих. На 8 часов полметра. Промах. Переход.
закончил. Разрядить, показать. Ping-pong boyunca maşığı bizim otrядda birinci jolu boldu. 1000 jana 1050 metre aralıkta bar eken. Siz 1000 andan keyin 1050 sokkuca sagınu ötü. Birinci jolu 1000 di bastım. Anan birinci jolu 1000'ge jettim. 1050 anan 3 jolu ötüp ketip anan toktop kaldı. Uzak aralık kızıktı. Birok bul çoğun kalibrdeki meldeş. Men oylayım. Mende 6,5 grid mor bar. Oşoňdan bul menin aralıklarım dep ayta albayım. Men 1000 jana 1200'dü süzdüm. Anan bardığın süzü kıyın. Özgöçe katуу şamal menen. Bul meldeşlerge kanday daýardandyň? Oba, dostları menen İskender poligonunda maşıkkanbız. 1000 aralık bar bolçu. 1100, 1200, 1480. Birok munday uçur bar. Şamal. İskender kırkalarında şamal aldagança naçarı jana al bir tipte. Bu şamalga salıştırmalı aldını aytuga bolat. Ademi bu şamal özgürmödü. Birok eç nerse emes. Meldeş jakşı jana kızıktуу ötüp jatat. Anan uşunday katуу şamalda atuga emne jetsin. Kandaydır biri lifehacktar barby? Lifehacktar emne göňül buruu gerek. Oba, emnege göňül buruu gerek. Bolgonu şamaldy eseptigen tuura. Men mındanары eç nerse aytpayım. Men şamaldy tuura eseptigen gönügülördü, sokkulardı. Birok tuura emes bolgon jerde mende jetişpey kaldym. Alar kanday çoň oytuga atıştı. Tüştön keyin bul saat 12 men 8 jolu attım. Bar 8 jolu dağına görünüp turat. Albette zakım bar. Birok görü jogorku çoň oytuga karaganda aldagança jakşyrak. Tüşkü tamaktan keyin zakım azdır köptür uktap kaldı. Buga çeyin 10 jol atıptır. 5-nji gönügü uşul. Atkıstın tapşırması jabır kagan abalda 990 metre aralıkta, diametri 40 bolgon koňktu en köp jolu urgula. Ornese 3-nji atudan keyin atkıç koşumça patronlar üçün 10 metre aralıkka jaýgaşkan korrektorga jakyndaşı gerek bolat. Atulardın maksimal sany 6, atуу wagtysı 120 sekund. Kalagan sandagy başlyklarga ruhsat berilet. Koşumça atуу taýanyşlarga tyýuu salıngan. Saat 9'ga. Bastırın. Saat 3'ge. Jarym korpus. Peki. Bul jerde şamalı abdan katуу bolup, alyskı aralıkka gana atabız. Bul jerde siz alyskı aralıkka tajriba toptoşuňuz gerek.
Биз каалагандай көп хит жок. Бирок былтыркыга салыштырмалуу хиттер көп. Даярдоо башкача. Бул мелдешке атуу алыскы аралыкта температура, аба басымы болгон гана даярдалган. Жалпысынан алганда биз бардык мээбизди машыктырдык. Ал жерде практика гана болгон жок. Ушундай аралыкта ушундай шамалда кантип атуунун сыры менен бөлүшө аласызбы? Эгерде сиз барабандарды айлансаңыз же капталдан оңдоолорду киргизсеңиз, анда сиз көп убакыт өткөрөсүз жана шамал өзгөрүп, башка тарапка алып барат. Торго бир заматта атып шамалдын ылдамдыгын билиңиз. Биздин оптика негизинен 20дан 25ке. Биз тажрыйбалуу аткычтар алыскы аралыкта негизинен 15 жана 12 же 18 жолу пайдаланабыз. Анткени сиз хиттерди көрүп, кийинки кадр үчүн тордун үстүндө иштешиңиз керек. Учурлуу көнүгүү. Алар убагында ок атышты. Биз позициядан 3 жолу ок чыгарышыбыз керек. Андан кийин болжол менен 10 метр алыстыкка жайгашкан корректорчу 3 раундту алып, атууну улантышыбыз керек. Ошол маалда жеңим тыгылып, жапкыч иштебей калгандыктан кандайдыр бир жол менен таш менен сууруп чыгып, албетте шашып жаттым. Ошондуктан анча-мынча мүчүлүштүктөр болду. Деги эле көнүгүү кыйынбы же жокпу? Бир аз татаал, интригалуу. Мындайча айтканда, бирок жалпысынан алганда сиз атып алат. Аткычтын тапшырмасы. Эңкейүү абалында ыраттуу түрдө жакындан алыска, бир жолу 3 конкту, 80 жана 80 см. Аралыктары 1400, 1500, 1600 метр. Өтүү конкту ургандан кийин гана жүргүзүлөт. Атуулардын максималдуу саны 12. Бир конктунун максималдуу саны 4. Эгерде конкту 1600 метр аралыкка урган учурда, аткычта бул көнүгүүдөгү атылбаган патрондор болсо, аткычка кошумча ок чыгарууга уруксат берилет. Атуу бирок 4 эседен көп эмес. Тартуу убактысы 300 секунд. Каалаган сандагы баштыктарга уруксат берилет. Кошумча катуу таяныштарга тыюу салынат. Ооба. Отутто. Рома, көрдүңүзбү? Көрдүм. Көрбөй калдым. Анварка, көрбөй калдым. Рома. Кайра көрбөй калдым. Эчтене көрбөй калдым. Рома. Көрдүңүз, Кайсы жерге тийди? 4 выстрел болду. Кайсы жерге тийди? На 5 часов метр тийди. На 5 часов метр тийди. Переход. Плюсик-то атасы, плюсик-то, оранжевый плюсик. Карап турасың? Ооба, карап атам. Рома, на 3 часа. Жарым метр, на 3 часа, жарым метр. Рома, ей! Түгінен өтіп кетті, түгінен. Ветер нормально, ветерге тимелі оғыз, түгінен өтіп кетті. Рома, ветерге кемітіп қойыңызшы, ветерді. Кайсы жакка кетти? Солға, 9 часов, түгінен өтіп кетті, 9 часов. Прям жанынан. Все, последний выстрел 1500-га. Ай, Рома. Блин. На 3 часа прям түгінен өтіп кетті. Переход 1600. Карап турасың? Ооба.
бергілеші, ровно бір корпус ылды или вынос қылғашы, ровно бір корпус ылды. Bir korpus ылды бердіңіз біле? Я, вынос ылдыңыз, бір корпус? Бүт үстен өтті, бүт үстен өтті. Бүгін маға ең мықты бұтаны 1600 метрді бағынту бақтысы болды. Бұл мен үшін абдан қуаныштамын. Анткени бұл мен үшін чында біле ең керектүү бұта. Учурда менен билишимче эч ким урганга жетишелек. Бұл мелдешке кандай даярдыгыңыздарды айтып бере аласызбы? Чынын айтсам, мен бұл мелдештерге такыр даярданган эмесмин. Мелдешке саналуу жумалар калганда өзүмө мылтык жасагам. Курал жарактарымды өзүм жасагам. Курал жасоочу жана оңдоп түзөөчү курал цехим бар. Колунан келери менен тез эле ишке киргизди. Мындайча айтканда атып салды. Бүгүн аны менен атууга келдим. Негизи баары жакшы. Менде бир гана нерсе буктурма болду. Мен адегенде мылтыктарды баллистикалык эсептегичке алмаштырып, башка мылтыктын оңдоолору менен бир күн бою аттым. Ошондуктан мен урган жокмун, бирок эң негизгиси алдыда. Күнүгө учурунда бул катаны көтөрдүм. Калькуляторго керектүү нерселердин баарын киргизип, баары уча баштады. Мылтык чындыгында жаң эмес. Былтыр сертификациядан өтүп, жүгүртүүгө чакырылган. Бул Илбирс мылтыгы менин өндүрүшүм. Ал заказчыга керектүү мүнөздөмөлөргө жана тапшырмаларга ылайык заказ менен жазалган. Эми мени өзүмө бул мылтык үчүн, бул мелдештер үчүн оор, күчтүүрөөк калибрдеги кошумча ствол жасадым. Ага чейин мен 6,5 Кретмурду аттым. Азыр 6,5 Персиде баррель жасадым. Ал узак аралыкка жана бул окуяга ылайык туура. 1400-1600 метрде. Негизи калибри абдан жакшы иштеди. Жакшы баррель, жакшы иштеди. Мен ыраазы болдум. Баса, буга чейинки мелдештердин жеңүүчүсү катары 1 жылдан кийин ок атуу боюнча чеберчилигиңиз кандай жогорулаганын айтып берсеңиз. Билесизби, атуу чеберчилигин өркүндөтүү үчүн алардын өркүндөтүү керек. Чынында менде балким такай машууга убактым да, каалоом да жок. Ошондуктан мен өзүмдүн чеберчилигимди жакшырта албайм. Бирок мен алар айткандай тажрыйбадан алып жатам. Балким аздыр көптүр жетиштүү. Бирок бул жакшылыктын эйфория, анткени алар айткандай, ал тургай аларды ондукка кирүү жетишсиз болуп кала турган күн келет. Сокку, анткени жигиттер да өсүп баратат. Аткычтардын баары кесиптеш. Мындайча айтканда, былтыркыга салыштырмалуу быйылкы көрсөткүч бир топ жакшы. Мылтык, ок-дары даярдагыла. Бардык жабдуулдар тиешелүү сапатта, туура даярдалган болушу керек. Анан баары аздыр көптүр туруктуу учат. Туруктуулук болушу керек. Жалпысынан атуу боюнча биринчи жана эң негизгиси бул туруктуулук. Башкача айтканда бардык бирдей жана бирдей болушу мүмкүн. Андан кийин баары бир эле чекитке учуп кетет. Биз каалаган жерге гана кайталануучулук бар. Ошондуктан алыска атуу үчүн комплексиңизден жана өзүңүздөн максималдуу кайталанууга жетишүү керек. Көптөгөн ар түрдүү. Бүгүн мен 20-27 карат, кээде 40-ка чейин тарттым. Бирок 40-ты эч жерде колдонбогом. Мунун баары аба ырайынын абалына жараша болот. Тактап айтканда бүгүн коркунучтуу мираж, чынында эле күчтүү мираж болду. Чоң көптүктү колдонууга жол берилген эмес. Мен 40 менен тарткым келет. Бирок 40 менен сүрөттүү, жууш коркунучтуу. Сиз эч нерсени көрө албайсыз. Ошондуктан жөн гана бир нерсени көрүү үчүн ал жерде көптүктү 20-га же 15-ке чейин азайтышыңыз керек. Демек, көптүк деген ушундай нерсе. Зарылчылык менен шартка жараша чыгым кетет. Бардык өнүгүүлөр бүтүп, мылтыктар жыйналып, катышуучулар ынтымактуу ротада палоону жеп, ошол эле учурда өздөрүнүн жашап өткөн күнүн кызуу талкуулашты. Бүгүнкү күндө эң такаткыч ким болуп чыкканы бардыгын кызыктырат. Андыктан аларды күтпөйлү. 5-орунду Залкар Касмалиев Daniel Defense Delta 5 мылтыгы менен 6,5 Кретмур менен алды. 4-орун Марат Окенов Blazer R8 мылтыгы менен 6,5 Кретмур калибриндеги. Коло медалдын ээси Камилжан Сейитниязов
МПА мылтыгы менен 6,5 Крит Мур. Алексей Соловьев Сброер Z008 мылтыгы менен 7 жана 270 ВСМ. Алтын медалдын ээси Константин Ватиков 300 ВСМ калибриндеги Сброер мылтыгы менен. Бардык катышуучуларды куттуктайбыз. Күн узун жана окуяларга бай болду. Сынактын ар бир катышуучусу тыянак чыгарды жана кийинкиге кандай даярданарын билет. Макул, биз сиз менен коштошобуз. Кийинки сынакта көрүшкөнчө бардыгыңыздарга так атууну каалайбыз, достор.